Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Көз караш программасы, саламатсыздарбы? Бүгүн биз студиянын коноктору менен бирге Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата Кыргызстандын көз карандысыз өлкө катары басып өткөн жолу, жетишилген ийгиликтер, ошондой эле орун алган өксүктөр, ошон менен бирге кыргыз жараны концепциясынын мааниси тууралуу сөз кылабыз. Алгач бүгүнкү студиянын меймандары менен тааныштырып кетейин. Кыргыз Республикасынын президентинин Талас областында ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Осмонбеков Канимет Бийзакович. Ошондой эле биздин студияда Талас айымдары коомдук уюмунун жетекчиси Махабат Акмат кызы. Мындан сырткары Талас областык жаштар кеңешинин төрагасы Медетов Бектур мырза келген. Муну менен бирге Союз единения уюмунун өкүлү Луиза Сүйүнтбекова биздин студияда. Мындан сырткары Талас шаардык кеңешинин депутаты Токторбаев Адилет мырза биздин студияда. Мындан сырткары биздин студияда бүгүн жаштардын мууну, жаштардын өкүлдөрү чакырылган. Алгач өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына биз быйыл Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 30 жылдыгын белгилеп жатабыз. Белгилүү болгондой, эгемендүү Кыргызстан ошол эгемендүүлүк жылдарында болуп көрбөгөндөй кыйынчылыктарды басып өтүүдө, кандай болгон күндө да эңириде кылымдар бою кыргыз эли эңсеп келген эгемендүүлүктүн барк баасы бүгүнкү күндө ар бирибиздин баягы аң сезимибизде же болбосо көкүрөгүбүздө турган эң бир асыл баалуулуктардын бири болуш керек. Ошондуктан биз алгач Канимет Бийзакович сөздү сизден баштасак, албетте жогоруда белгилегендей Кыргызстан эгемендүүлүктүн алкагында бир топ мындай бир саясий экономикалык кыйынчылыктарды басып өттү. Бир катары биз болуп көрбөгөндөй жоготууларга мындай бир башыбыздан өткөрдүк да. Анан ушул эгемендүүлүк жылдарындагы биздин бир өнүгүү, эгемендүү өлкө катары өнүгүү жолундагы жетишкендиктерибиз катары кайсы жагдайларды белгилейт элеңиз? Алгач ошондон сөз баштасак. Рахмат. Биринчиден мен ушу сөзүмдүн алдында программаны уюштуруп, баарлашууну, коомдук ишмерлерди, депутаттарды, жаштарды, ошо мамлекеттик кызматкерлер бизди баардыгыбызды чогултуп алып, эгемендүүлүктүн алкагында, кыргыз жаран концепциясынын алкагында сөз куруп, пикир алмашуу боюнча уюштуруп атканыңыздарга, мен уюштуруучуларга чоң ыраазычылык айтат элем. Экинчиден, кандай болбогон күндө дагы бүгүн кыргыз мамлекети көз карандысыз эгемендүү мамлекетпиз. Биздин соңку жаңы тарыхыбызда кыргыз мамлекетинин 30 жылдык юбилейи эртең 31 августта белгиленген турат да. Бул мен эмнени айткым келет? Биз кыргыз эли бүгүнкү күндө ошо 6 миллиондун тегерегинде калкыбыз бар. Бул кыргыз эли деген ошол Кыргызстандын мамлекетинин ичинде жашап аткан ар бир улуттардын бардыгы ошо кыргыз эли болуп эсептелинет да. Биздин жанагы кыргыз жараны концепциясын кабыл алгандагы түпкү маңызы, мааниси ошодо жатып атат да. Мына дүйнө жүзүндөгү 250ден ашык улут бар деп айтылат бүгүнкү күндө. Ошол улуттардын бардыгынын бизге окшоп өзүнчө аймактары белгиленип, өзүнүн туусу, өзүнүн герби бар, мамлекети бар улуттар болуп эсептелинбейт да. Мен эми азыр бул жерден тура эмес болуп калат. Кээ бир улуттар бизден бир нече сандык өлчөмдө көп болгон элдер өзүнүн мамлекетине жетише албай жүргөн убактар. Биз ошон үчүн биздин кандай болбосо дагы биздин өзүбүздүн мамлекетибиз бар, өзүбүздүн туубуз бар, өзүбүздүн гербибиз бар, өзүбүздүн президентибиз бар дегенде мааниде да. Анан эми 30 жылдын ичинде биз эмнеге жеттик, эмнеге жеткен жокпуз деген бул өтө чоң талкууду жарата турган нерсе. Албетте бүгүнкү күндө 30 жылдын ичинде көп нерсеге жетсек болмок. Биз ошол убакта бир старттан чыгып 15 республика, ошол убактагы Совет империясынан бөлүнүп чыккан мамлекеттердин ар кимизи жанагы
спорттогудай эле бирөө алдыда кетип атат, бирөө ортосунда кетип атат, бирөө артында калып атат дегендей биз ошонун сап башында алдында болсок деген тилектерибиз, үмүттөрүбүз бар дагы деле. Бирок көп нерсеге жетишпей калдык деп, бирок кандай болбосо дагы жетишкендиктерибизди дагы көз жумуп айтпай койсок болбойт. Мына бүгүнкү күндө билесиздер, ошол энергетика тармагын айтсак болот. Биз өзүбүздө суубуз бар, светти өндүрүп атып, бирок коңшулаш мамлекеттерге көз каранды элек. Мына бүгүнкү күндө биз өзүбүздүн толук кандуу светибиз менен өзүбүз кожоюндук кылабыз деген маселе жана Кыргызстандын ичинде өзүбүздүн шакекчебизди түзүп алдык. Жаманбы жакшыбы жолдорубуз оңдолуп атат. Мынакей азыркы жаштар баягы тарыхтан билбесе, биз сиз ошол Совет империясынын учурунда жашап калгандай түндүк менен түштүктү байланыштырып аткан жолдорубуз жок эле. Жаманбы жакшыбы алар курулуп атат. Өнүгүү эми бунун баарын эсептей берсек убакыт жетишпейт. Бул эми албетте өкүнүчтүү, жетпей калган нерселерибиз да көп, бирок баягы тарыхта айтылат эмеспи, окутканда баягы өнүгүү бул спираль түрүндө жүрөт деп. Кудай буйруса, Кыргыз мамлекети убагында 8-кылымдарда улуу кыргыз каганы болгон. Эгер ошол окумуштуулардын далилдегени чындап болсо, спираль түрүндө биз азыр өнүгүү жолунда түшүп, Кудай буйруса, баягы улуу кыргыз каганы дегенде улуу кыргыз мамлекети курулат, ошого жетебиз деген үмүтүбүз бар. Мынакей биздин жаштарыбыз бар, бардыгыбыз чогуу аракет кылсак. Анан мен концепция жөнүндө дагы бир-эки ооз сөз айтып кетейин. Бул концепция деген кыргыз жараны концепциясы эмне себептен кабыл алынды деген суроо болот да. Себеби дегенде мына биздин кыргыз мамлекетинде 80ден ашык улут жашайт деп азыр улуттук статистика комитети айтып жүрөт. Ошол канча бир эле улуттарга эмес, бизде Кыргыздын ичинде ар кандай сегменттер бар. Мисалы үчүн диний конфессиялар бар, ар кандай диний агымдар бар. Ошондой эле аймактык сегменттер бар. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө эми буну жашырып кереги жок. Түндүк түштүк болуп бөлүнө калабыз. Таласка келсек, өйдө жагы, ылдый жагы болуп бөлүнө калабыз. Айылга алсак, суудун аркы бети, берки бети болуп бөлүнүп калабыз. Ошол концепциянын түпкү мааниси, нукразы ошол бардыгыбыз Кыргыз мамлекетинде жашап аткандан кийин ар бир ошол диний конфессиялар болобу, Кыргыз мамлекетиндеги кандай сегменттер болобу, улуттар болобу, бардыгыбыз Кыргыз мамлекетиндеги кыргыз деген туунун алдында биригишип, бардыгыбыз мынакей кыргыздын жараныбыз деген немени тутушубуз керек да. Биз кыргыз жараны концепциясына көрсөтүүбүздүн алкагында дагы кайрылабыз. Махабат айым, мына биз эгемендүүлүк жөнүндө сөз кылып кеттик. Деги эле азыркы жаштар ошо эгемендүүлүк менен жашташ жаштарыбыз баягы эгемендүүлүктүн барк баасын анча сезе бербеши мүмкүн. Эми бул менин оюм, бирок ошондой болсо дагы биздин улуураак муун ушул эгемендүүлүк Кыргыз өлкөсүнүн эгемендүү өлкө катары мындай бир барк баасын неден көрөсүз? Кыскача оюңузду айта кетсеңиз. Мына биздин Кыргыз мамлекетинин эгемендүү өз алдынча мамлекет болгонуна 30 жыл болуп калыптыр да. 30 жыл болду. 30 жылдын ичинде эле ар кандай мезгилдер өттү. Көп нерсенин бардыгын ушу биздин кыргыз элибиз башынан өткөрдү деп ойлойм да. Жаманы да болду, жакшысы да болду. Бирок бардыгыбыз ошол аракет кылып, карысы болобу, жакшы болобу, ошол жакшы нерсени алып чыгалы, мамлекетибизин өнүктүрүп, өстүрүп, жакшы багытка баштайлы деген максат менен жашап келди деп ойлойм да. Кийинки учурларда биздин ушул эгемендүүлүк мамлекетибизде билимдүү, илимдүү, көз караштары бетке айткан жаштар
аябай көп болуп атат. Анткени мен ойлоп атам, алардын баардыгы эле ошол демократиянын агымы менен, чет өлкөнүн кандай бир таазирлери менен алар ушунчалык жогору болушуп атат. Билимди дагы чет өлкөдөн алып келишип атат. Алардын көз караштарынын баары кенен дүйнөлүк көз карашта болуп атат. Анткени коомду өнүгүп атат, жашоодо өнүгүп атат. Адамзаттын өзү дагы ушу өнүгүү жолунда болуп атат да, ошол ааламдашуу болуп атат да. Анан азыркы күндө мен ойлойм да, кандай учурлар болбосун, ушул жаштар көп чыгып, жаштар өздөрүнүн ой пикирлерин бетке айтып, ушул биздин кыргыз мамлекетин чет өлкөдөгү мамлекеттерге, башка өнүгүп өсүп аткан мамлекеттерге, ошол жактагы системаларга ошолордун баардыгын окшоштуруп, биздин кыргыз мамлекетибизде ошондой болсун деп көп үн кошуп атат азырчы. Көп жакта эле ошондой болуп атат да. Эми бул абдан кубанычтуу деп ойлойм. Биздин жаштардын ушундай билимдүү болгону, ошондой болуш керек деп ойлойм. Бирок ошондой эле ошо менен катарлаштагы ушул андан башка дагы ушул жаштардын арасында ушу бир кандайдыр бир кайдыгерлик деген да көп болуп кетет. Жаштардын арасында ошол түшүнбөстүк да көп болуп кетет да. Ушундай нерселер көп болуп кетип атат. Анан ойлойм ошол биздин өнүгүп аткан жаштарыбыз ушул эгемендүүлүктүн 30 жылды эгемен мамлекет болгондо түптөгөн ошол кездеги улуу муундарга, ошол кездеги илимдүү, билимдүү агайларыбызга дагы, энелерибизге, аталарыбызга ошолорго мындай ошолордон үлгү алып, ошолордун да көз караштары менен эсептешип, ошолор менен бирдикте өнүгүүгө нары жылсак деп ойлойм да. Жогоруда Махабат айым айтып жатпайбы, биздин бүгүнкү эгемендүү өлкөнүн жаштары дагы бир заманбап ой жүгүрткөн, жаңыча жашоого умтулган ушундай бир жаштардын катары арбыды деп биз айтат элек. Ошол эгемендүү өлкөнүн дагы бир жетишкендиги ушул биздин ошондой жаштардын катарынын өсүп жаткандыгы же болбосо көбөйүп жаткандыгын да белгилей кеткибиз келет да. Бектур мырза, биз ошол эгемендүүлүк менен жаштардын пикирин уксак да, өз алдынча мындай бир өнүгүүгө багыт алган ушу эгемендүү Кыргызстандын жаштары ушу биздин кылымдар бою эңсеп келген эгемендүүлүк деген түшүнүктү кандайча кабылдайт, түшүнөт деген суроо да. Саламатсыздарбы? Мен ушу 1991 жылы эгемендүүлүктү алган убакта төлөгөнмүн, жашташмын да. 30 жыл, 30га чыгып атабыз быйыл мына. Анан биз азыркы жаштарды карап, өзүбүздүн жаштарга болгон аракетибиздин жыйынтыгын көрсөк болот. Анын мисалы арасында кээ бирлер балким жакшы бир коомдогу таасирлерден алынып, ойгонуп, же болбосо тарбия алып, жакшы ой жүгүрткөн, прогрессивдүү ой жүгүрткөн, мындай улутка, мамлекетке күйгөн патриот инсандар да бар, жаштарыбыз бар. Ошондой эле азыр эми болуп калбады. Улуулардан үлгү алуу мына кыйын болуп калды. Кээ бирин аласың, кээ бирин албайсың. Кээ бирин мындай жакшы үлгү алсаң, кээ бирин жаман үлгү алгандар болот да. Ошон үчүн жаштарыбыз деле мындай болот да, мындай негизи ата-эне баланын күзгүсү да. То есть бала атанын күзгүсү. Баланы көрүп, атын өзүн көрсө болот да, күзгүсүн көргөндөй болот да. Биздин улуу муундагы азыр жаштар карап туруп, өзүн кандай экенин билсе болот да. Азыр биздин жаштар арасында дагы кайдыгерлер бар, сабатсыздар бар, мындай зыянкеч жаштар бар, муштумун күчтөп эле жүрөргөндөр бар, акылын күчтөп мындай алдыга сүйрөгөн прогрессивдүү адамдарыбыз бар. Ар түрдүү да. Ошон үчүн биз эгерде мындан кийин дагы бир мамлекет үчүн, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн дагы бир жаштарды болсун десек, анда сөзсүз түрдө мамлекеттик жаштар саясаты болуш керек да, мындай узак мөөнөттүү. Мен мисалы айтып коеюн, ушу Кыргызстан боюнча жаштарды 2030 жылга чейин өнүктүрүү концепциясын иштеп чыгабыз. Мен жумуш тобунун мүчөсүмүн. Концепция жазылат бизде, бирок аны иш жүзүнө ашпайт. Механизмдер дагы иштеп чыкпайт, же болбосо план действий иштеп чыкпайт. Ага иштеп чыккан күндө деле ал ишке ашпайт да. Ал отписка менен көбүнчө учурда кайра кетет да. Себеби бул жаштар маселесинин күн тартибине коюлбагандыгы. Мындай политический волянын жоктугу, саясий волянын жок, эрктин жоктугу. Анан бул эми баягы мындай азыркы балким биздин көп атка эмнелерибиздин
жаштарга басым жасап алардын интеллектуалдык деңгээлин көтөрүш керек экендигин түшүнүгүнүн жетпей атканда да. Анткени карап көрөлү азыр жаштардын саясаты кандай жүрүп атат азыр мамлекет тарабынан? Эч кандай жүргөн жок. Эптеп септеп болуп атат да. Мамлекеттик агенттик бар жаштар боюнча, алардын кызматкерлери бар. Областтарда балким бирден экиден мындай компетенттүү болушу мүмкүн, калгандардын бардыгы компетенттүү эмес. Ошол тармакты түшүнбөйт. Биз билебиз анын прекрасно. Анан алардын каржылары жок. Алардын контроль жүргүзбөйт аркасынан мындай. Ушул жылда биз жыйынтыгында кандай жыйынтыкка жетиш керекпиз? Же 3 жылдагы жыйынтыкта биз кандай жыйынтыкка жетиш керекпиз? Балдарыбыз кандай абалда болуш керек дегендей стратегиялык кадамдар жок десе да. Бирок ошонун баардыгын баарыбызга вызов, мына эгемендүүлүктү 30 жылдыгы болуп атат. Бүгүндөн баштап мына эртеңки кадамыбыз кандай болот? Мындай реалдуу мындай кадамдарга барышыбыз керек да. Сөз менен эмес, иш менен да. Бул болсо ошол эгемендүү өлкөнүн жаштарына мындай бир камкордук көрүү же болбосо өнүктүрүүнүн бир жагдайы, олуттуу жагдайы катары белгилейсиз да, туурабы? Сиз айткан көз карашты биздин студиянын конокторуна мындай бир сиз айткан ойлор, сиз айткан көз караштар биздин студиянын конокторунун бир талкуусуна, талаш тартышына ээ болот болуш керек. Биз кайрадан кайрылабыз. Луиза айым, мына биз эгемендүүлүктүн 30 жылдыгын белгилеп жатабыз. Кандай болгон күндө да биз кылымдар бою кыргыз эли биримдикти, айрыкча улуттар аралык биримдикти өзгөчө баалап келгенде, анан ушу эгемендүү жылдардагы сиздин көз карашыңызда ушундай бир этностук азчылыктардын кызыкчылыктарын коргоо же болбосо улуттар ортосундагы биримдикти чыңдоодо мындай бир өксүктөр орун алган жокпу? Сиздин көз карашыңызда кандай? Биздин организация 98-жылдан бери иштеп келатат, Союз единения. Биздин организацияда координационный совет деген бар. Ал советте мен өзүм координатор болуп иштейм. Мен ошол советте Ассамблея народов Кыргызстана деген ошол жерге карайбыз биз. Биздин эсептегенде азыр где-то 10-11 улуттар менен иштешебиз. Ошолор менен иштегенден кийин жыл сайын Ноорузга майрамга карата биз улуттарды чогултуп, анан боз тикпейли, таза болбосо ар бир улут өзүнүн неме культураны көрсөтүп, столун немели тасмаларды жазап, анан немелерди чыгарат да. Да, ошолор менен иш чараларды апарабыз. Анан бир жылда ичинде совместно мэриян, шаардын мэриян кеңештери менен сүйлөшүп, шаардык кеңештер менен сүйлөшкөндө мини футбол улуттардын арасында мини футбол ошондой оюндарды өткүзөбүз. Биздин организациябыз бекер бесплатный деген немеде консультация берет. Постоянно биз жака келишет, башка улуттардан болбосо кыргызстардын немелери келишет, бизге кайрылышат. Эч кандай мындай конфликтный ситуация болсо деле биз ошол жака катышып тынышууга келтирип коебуз да. Сиздер тарабынан жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын баардыгы ошол баягы улуттар аралык биримдикти чыңдоо же болбосо кандайдыр бир деңгээлде баягы ынтымакты түзүүгө багытталат. Ынтымак болсун да, башка арасында жүргөн улуттар эч кандай мындай өзүн дискомфорт болуп, сезип жүрбөсүн деп чогуу жүрөбүз. Бизде ошондо 10 же 9 лидер бар. Ар бир улуттун ошол лидерлер менен сүйлөшүп иштерди апарабыз. Биз жогоруда көрсөтүүбүздүн башында белгилеп кеттик, ошол кыргыз жараны концепциясынын мааниси тууралуу мына Канмет Бизакыч да өз сөзүндө белгилеп кетти. Адилет мырза, деги эле бүгүнкү күндө ошол кыргыз жараны концепциясынын иштелип чыгышы бул бүгүнкү күндүн зарылчылыгы болдубу же болбосо сиздин көз карашыңызда кандай? Деги эле канчалык деңгээлде баягы мааниси? Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү ток-шоунун катышуучулары. Мына жогоруда президенттин өкүлүнүн биринчи орун басары Канмет Бизакыч дагы ошол эгемендүүлүк боюнча ошол бүгүнкү Кыргызстаныбыздын эгемендүү болуп эркин мамлекет болушу боюнча дагы жакшы ойлорго токтолуп кетти. Негизи
ушул жылдын ошол күз айларында баарыбызга маалым ошол убакта өкмөт башчы Садыр Жапаров тарабынан ошол кыргыз концепциясы, кыргыз жараны деген концепциясы токтом менен бекитилген. Негизи бул концепциянын негизги максаттары ошол Кыргызстандагы этностор аралык мамилелерди чыңдоо, кандайдыр бир ортосундагы мамилелерди бекемдөө, ошол эле убакта Кыргызстандагы биздин жараныбыз болуп эсептелген бирок башка улуттун өкүлдөрүн дагы мамлекеттик кызматтарда тартуу, ошондой сыяктуу документ болуп кабыл алынган. Бул абдан биз ойлойбуз туура кабыл алган концепция, документ. Кудай буйруса, бул ушул концепция 2021 жылдан 26 жылга чейин иш планы бекитилип чыкканынан кабардарбыз. Кудай буйруса, биздин мамлекетибизде ушул концепция өз максатына жетип, миссиясы аягына чыгат деген ойдобуз. Мен айтат элем да, эңириде баягы кыргыз жараны деген мындай бир жоопкерчилик же болбосо түшүнүк пайда болушу керек го. Бүгүнкү күндөчү биз көп учурда мындай бир мага кылыш керек, мага кылып берсе же мага шарт түзүп бериш керек деген мындай бир түшүнүктөрдөн акыркы мезгилде көтөрүлө албай келатабыз деген мындай бир коомчулуктун көз караштары да бар да. Канмет Бизакович, эңириде ушул кыргыз жараны концепциясы мындай бир жарандык жоопкерчиликти күчтөндүрүүгө да багытталгандыгын байкадык да. Баягы канчалык деңгээлде ушул биздин ал кайсы гана улуттан болбосун ошол жарандык жоопкерчиликти күчтөндүрүү менен өлкөнүн өнүгүүсүнө өзүнүн бир салымын кошууга шыктандыра турган бир документ болуп калыш керек го. Сиздин көз карашыңызда? Концепцияны жөнүндө талкууга айтардын алдында Бектур мырза азыр жаңы ушул жакшы немени, теманы козгоп кетти да, ошого бир-эки сөз кошуп кетсем, эгер уруксат берсеңиз. Өзү негизи мынакей Бектур мырза айтып атат, мен 91-жылкымын, азыр 30га келдим, биздин мамлекеттин жашташмын депчи. Мен дайыма айтып жүрөм, өткөндө да ушул бир жерден ушундай бир жакшы ой пикирди уктум да. Мисалы үчүн мектепте мугалим бир баланы А тамгазын билбеген баланы мектепке алып келип, ошону 10 жыл, 11 жыл окутуп, анан кийин аны мектептен чыгарат. Мектептен чыккандан кийин ал бала немелерине жараша, же окуу жайда окуйт, же бир жерде иштейт, ушундай адам калыптаныш үчүн ошо бир 20-25 жашка келиш керек. Анан Бектурдай болуп 30га чыкканда адам толугу менен калыптанып келди деп неметет да. Бул ата эненин дагы, мамлекеттин дагы, мугалимдин дагы мындайча айтканда бир продуктысы да. Анан ошол 90-жылдары биз эгемендүүлүктү алганда, чынын айтканда ушул балдарды тарбиялоого, жаштарга билим берүүгө чыны менен моюн калыш керек, мындай көп көңүл бурулбай калды. Азыр бүгүнкү күндө биз жаштарыбыз мындай болуп атат дейбизби, тигиндей болуп атат дейбизби, анын баардыгы өзүбүздүн мойнубузда болуп атат. Адам, бир адамды калыптаныш үчүн мынакей ошо 20-30 жылдык убакыт керек экен да. Коомдун продуктысы бул. Биз азыр эми орусча айтканда имеем то, что имеем дегендей да. Билим берүү тармагына көп көңүл бурулбай калды, аны моюн калыш керек. Мугалимдерибиз ошол убакта рахмат, бир болбогон айлык маяназ үчүн патриоттуулук сезимдери менен мектептерде иштешип атты. Анан эми азыр эми коом өзгөрүлүп атат, баардыгыбыз сезип атабыз. Азыр жаштарды тарбиялоого, жаштар саясатын жүргүзүүгө, билим тармагына биз эң көп немени коюшубуз керек. Ал жака жанагы айтылгандай эле ошол ар кайсы кагазддарыбызды чыгарып алып, аны аткарылбаган менен анын кажети жок. Финансы булактарын буруш керек ошол жака. Ошол эле мугалимдердин айлыгын көбөйтүш керек. Ошол эле садиктердин, ошол эле мектептердин базасын чыңдаш керек дегендей ушундай көп тармактуу неме бар. Анан бирок
сиз айтып аткандай бизге ушунун баарын жазап берип коюш керек деп эле отура бербейбиз, өзүбүз дагы аракет кылышыбыз керек да. Мына концепциянын бүгүнкү күндө кыргыз жараны концепциянын түпкү мааниси, мазмуну ошондо жатат. Себеби дегенде биз баягы иждивенческий бирөөдөн баягы күтүү немеси менен ошодон чыгышыбыз керек да, ар ким өзү аракет кылыш керек. Биз кыргыз жараныбыз деген немеге, идеяга бардыгыбыз биригишибиз керек да. Мына мааниси ошондой. Ар бир адам ошол концепциянын ишке ашышына бардыгыбыз мына коомдук ишмерлер, коомдук уюмдар, мамлекеттик кызматкерлер бардыгы чогулуп туруп иштебесе, бул чыны менен ишке ашышы кыйын болуп калат чын эле. Бир мамлекеттик кызматкер аны ишке ашырышы өтө кыйын. Биз кыргыз жараныбыз деп бардыгыбыз ошол эле этностор, ошол эле конфессиялар, ошол эле сегменттер бүт бардыгыбыз биригишибиз керек. Анан ар бир жаран, бизде 6 миллион адам жашаса, 6 миллиондун бардыгы баягы күч кубаты бар, акыл тутуму жетиштүү адамдарыбыздын бардыгы ошонун үчүн иштеш керек да. Ошондо гана ошонун жыйынтыгына жетебиз, ийгилигине жетебиз. Биз белгилей кетсек, биз каалайбызбы, каалабайбызбы, ошол эгемендүү жылдардагы ошо жаштардын баягы коомчулукта дооматтары көбүрөөк айтылып келет да. Баягы мамлекеттик жаштар саясатынын баягы өксүктөрүнө, кемчиликтерине мындай бир нааразычылыктар, дооматтар көбүрөөк айтылып келет. Махабат айым, айтсаңыз, муну биз баягы эгемендүү болгон Кыргызстандын өнүгүү жолундагы мындай бир кетирген кемчиликтери, же орун алган өксүктөрү катары моюндап, өзүбүзгө мойнубузга алып туруп, анан кандайдыр бир деңгээлде ушундай бир дооматтарды жоюуга кандай бир кадамдарга барышыбыз керек? Ушу сиз туура айтып атасыз. Азыркы күндө сиз берден эми жаштар жөнүндө сөз козгоп атсак, мен жана сөзүмдүн башында да айтып кетпедимби, мына жаштар өстөрдө моюндарын алып атат. Жаштардын арасында билимдүүлөр дагы, билимсиздер дагы көбүнчө эле жанагындай кайдыгер болгон адам жаштар көп болуп атат да. Анан мен ойлоп атам да, биз Кудайга шүкүр дейли. Кыргыз мамлекет болуп, өз алдыча эгемендүү мамлекет болуп, желегибизди кармап, дүйнө жүзүндө белгилүү болуп, кыргыз деп жашап атканыбызга сүйүнөлү да. Ошого да мисалы чет өлкөдө азыр канчадан мигранттар жүрүп атат да. А эмне үчүн алардын бардыгы жүрөктөрү Кыргызстан деп согот. Ошол жактан бирдиктүү болушат аларчы. Эч убакта сен оштуксуң, сен таластыксың, сен нар бөлүнбөйт аларчы. Бардыгы бир үйдө квартирада турушуп атат, бардыгы бирге болуп, бирге иштейли, бирге туралы деп ушундай менен жашашат да. Кыргызстан үчүн жүрөктөр согушат. Мисалы өткөн мезгилде, жана пандемия мезгилинде өтө оор кырдаалда кандай биздин чет өлкөдөгү кыргыздардын бардыгы жаштардын бүттү. Эч кандай бөлүнбөстөн бирдикте кандай элибизге жардам берип атат. Кыргыз элине жардам берип атат аларчы. Демек ошол алар биздин кыргыз мамлекетиндеги караганда тыштагы биздин жаштарыбыз кыргыз улут деген эмне ким булар? Биз кыргызбыз деп патриоттук сезимдер жогору, алар мындай айырмаланып атат да. Анан кийин сиздин сурооңуз боюнча мен ойлоп айтып кетким келет. Мына 30 жылдан бери кандай суулар акты? Кандай күндөр болду? Өйдөдө болду, ылдыда болду, толкунда болду, тынчтыкта болду. Көптөгөн мезгилди кырдаалдын баарын баштан өткөрдүк да. Анан өзүмчө бир ойлой берем да, мен ушул биздин мамлекетибиз өзү, мамлекеттин башында тургандар, ушу мамлекеттик жогору бийликте тургандар өздөрү биз элге, журтка үлгү болсо деп ойлойм да. Эгерде алар үлгү болушса, анткени көп нерсени баштан өткөрбөдүк бүгүнкү күндө. Коррупция деп атабыз, мамлекеттин акчасын алып кетип атат деп атабыз, тигиндей болуп атат, мындай болуп атат деп эле ушундай бир элдин көбүчү, жерлерде элдин көбү, алар эч убакта мына көздөрү менен көрбөй, кулактары менен жашашат да, көптөрүчү. Ошо туура эмес маалыматтар, туура эмес маалыматтардын агымы меле дарыяда болуп, ага атпай буркан шаркан түшүпчү. Ошону түшүнбөгөн сабатсыз жаштарыбыз да көп болуп атат да. Аны мен ойлой берем да, ушул биздин мамлекет башчыларыбыз, биздин урматтаган, ушу биздин элибизди, журтубузду башка жака мындай басынпай туруп, кыргызды өнүктүрө турган адамдарыбыз үлгү болсо.
Ошол үлгү болуп баардык ошол чыгарган мыйзамдарды мынакей концепция азыркы ошонун баардыгын иш жүзүн ашырып башында туруп берсе, анан ойлой берем да, бияктагы жаштар да ошолорду көрүп туруп, биз ушундай болушубуз керек, биз туура эмес мыйзамдан туура эмес иш кылбашыбыз керек деп алар мындай өнүгүп өсөт беле деп ойлойм да. А мен ойлойм эми Кудай буйрусачы, Кудай буйруса, мынакей кыргыз жаран деген концепция кабыл алынды. Кезинде мисалы Курманжан апабыз желекти колуна кармап алып, түндүк түштүктүн баарын бириктиребиз деп желекти туу кылып сайып ошол жерге мынакей, билесиздер баарыңар, фильм көрүп атасыңар. Баарды биригели, түндүк түштүк деп бөлүнбөйлү, кыргыз биригели деп желектерди сайып турганын билесиңер баарыңарчы. Ошондон ойлой берем да, эми мындан ары 30 жыл болду. 30 жылга чейин көп сыноодо баштан өткөрдүк. Көп, значит, туура эмес нерседи баштан өткөрдүк. Ошолордун натыйжасын көрдүк. Демек, мындай кылсак болбойт экен. Момундай бул өнүксөк болот деген ойлорго, ошондой акылдарга келип токтолдук болуш керек деп ойлойм да. Анан ары, эмндан ары жакшы өнүгүү болсо, биздин жаштарыбыз дагы өнүгөт деп ойлойм. Анан бирок жаштар мойнуңарга алышыңар керек. Азыркы мезгилде жаштар өтө эле мындай амбициясы өтө бийик да. Мен о кызматты иштей алам. Мен баарын билем. Мен кылам, мен кыйратам дегендер көп болуп атат да. Ушундай иштеп аткан билимдүү, илимдүү эжелерибизди, байкелерибизди да урматтагай кескесте аттай өтүп, жулунуп, талашып, ошодон кичине мындай эттият болсоңор да. Баары силер артыңардагы өзүңөрдүн улуу агаңар, апаңар, атаңар, билимдүү агайыңарсыз эч жакка жыла албайсыңар астыгачы. Канчалык чет өлкөлөрдүн эмелерине ушунчалык демократиясын сугарылсаңар дагы биздин кыргыз деген өзүбүздүн бир каада салтыбыз, кыргыздын өзүнүн бир чеги бар да, ошол чектен ашпай, кыргыз деген улутту бийлик кармап, билимдүү, илимдүү болуп, андан көрө ушул элибизди, журтубуздун өнүгүүсүнө салымыбызды кошуп, жана өтө мен деген кичине ылдыйраак кылып аракет кылышыбыз керек да. Силерге кулагыңарга мына күмүш сырга деп айткым келет да. Биз силерди абдан жакшы көрөбүз. Сөзіңіз оозуңузда болсун. Мына жогоруда Бектур мырза дагы, сиз дагы белгилеп кеттиңиздер. Ошол эле учурда кыргыз жараны концепциясында дагы бул белгиленген экен да. Биздин саясий институттарга же болбосо мамлекеттик бийлик органдарына болгон ишенимди кайтаруу да. Мына жогоруда сиздин Бектур мырза пикириңизди уккандан кийин ошол ишенимдин мындай бир жоголгондугун мындай көрө алабыз да. Эми бул сиз эле айтып жаткан жериңиз жок. Көпчүлүк учурда мына биздин басып өткөн эгемендүү тарыхыбызда ушул нерседен биз эң чоң мындай бир ката кетирип же болбосо мамлекеттик бийлик органдарынын эң бир чоң катасы катары баалап жүрүшөт да, коомчулук. Бул калктын же болбосо сиздерге окшогон жаштардын мамлекеттик бийлик органдарына, мамлекеттик жетекчилерге болгон ишениминин төмөндөп кеткендиги же болбосо аларды ошол ишенимди жоготкондугу да. Кандай болгон күндө биз ошол жагдайды калыбына келтире алабыз? Эми мындай да азыр. Бизде бардыгы бар азыр. Бардыгы бар. Экологиябыз азыр бар болчу. Эми бүгүнтөн баштап мисалы 4-5 жылдан бери мисалы смог деген нерсе тренд болуп атат мисалы да. Экологияга кандай бир зыяндар келет атканын уже эми биле баштадык да бизчи. Ошону талкуулай баштадык. Карасаңар мисалы көчөдөн кетип баратып, машинадан мисалы ичкен бутылкасын эч ойлонбой туруп, айнекти ачып туруп ырытып кетип аткан адамдар көрүп атабыз мисалы да. Меники эле деп туруп мамлекеттин мүлкүн жеп аткандар көрүп атабыз да. Эми мындай айтканда өзүбүздүн келечегибизди, өзүбүздүн балдарыбыздын, неберелерибиздин келечегин өзүбүз кайра талкуулап атабыз. Мындай бир кээде айтам ушундай адамдардычы малсыңбы деп айтам, урушам да жанагы мусор уткандаргачы. Анткени мал деген ошол жеген жерин эле кыгын таштап кете берет да. Мындай өтө грубо айткандачы. Бизде кандай коомдо ушундай эле болуп атат да туура. Бирок ошол кыргыз жарандык концепциясынын аркасында жарандуулук деген түшүнүк бар да. Кыргыз жарандысың, ооба, паспортуң бар, бирок жарандуулук деген түшүнүк болуш керек да. Биз ошону унутуп, мисалы, эгемендүүлүктү кадырын билиш керек да. Ар бир адам, ар бир инсан мындай ошол жашап аткан территориясындагы буга чейин ата-бабалар канча деген кан төгүп, ушул жерде сактап берди мисалы. Сонун экологиябыз бар, сууларыбыз бар, мөңгөлөрүбүз бар. Урукту ыргытып койсоң ошол жерге өсүп чыгат ошол нерсечи. Бизге эмне жетпейт, бизге акыл жетпейт ошону башкарганчы. Балык башынан сайсыз, башы каякта, башы эл. Ким шайлап ошол мисалы коррупционерлерди? Ким ошолорго кошомат кылып атат ошолорго? Ким чуркап атат ошолго мисалы алданып атат? Өткөндө төбөмө 4-чы октябрда мен күйүп кеттим.
күйүп кеттим мен. Ошол жерде байкоочу иштеп жүрүп, элдин арасын кыдырып жүрүп, өзүнүн тагдырын 5 эле күндүк эмес, 5 жылдык эле эмес, кийин балдардын неберелеринин тагдырын тормоз кылып аткан адамдарды көрүп, күйүп кетесиң да. Кыска ой жүгүртүү. Эми ошонун бардыгын ушундай экен деп отура берген болбойт да. Мындай ойгонгон адамдар, эл башындагылар, мисалы эл арасындагылар деле чыгып кой деп, мурун деген биз бала кетсе, туура эмес иш кылып койсоң, көчөдө кетип аткан адам деле сен тааныбаса деле, балам бериң мындай деп акыл айтып койчу да. Биз ошону акыл айтсын да, алып калчу. Түшүнүп калып алчубуз. Өмүр бою унутпайсың да. Калып калчу да. Азыр коомдо айтпай калды антипчи. Мусор таштап атабы, бирөөнү уруп атабы, зомбулук болуп атабы, урдап атабы, коррупция акча сурап атабы. Кайдыгер. Мага эмне? Мен урдап койсом эмне болмойлу? Мен жеп койсом эмне болмойлу? Мырытып койсом эмне болмойлу? Мен акчасын алып добуш берип койсом эмне болмойлу? Деген түшүнүк коомду мындай жайлаганда мамлекеттин кыйраганы ушул болуп кетет экен да. Демек биз азыр мындай негизи ал теориядан караганда биз на гранибиз да мындай. Бизди Кудай эле сактап атат да. Азыркы военный техникаларыбызды мындай чек арабызды коргоонун деңгээлин көрүп атабыз. Мамлекеттин азыркы бааларын өсүп атканын көрүп атабыз. Элдердин бири-бири менен болгон мамилени көрүп атабыз. Кайдыгерликти көрүп атабыз. Биз ойгон болсок аягы жаман болот. Биз азыр өткөн мезгилде туруп атабыз да. Азыр могу революциялардын бардыгы болду, эмне жыйынтыкка алып келди? Эчтеке? Ойгонууга эмне түрткү? Биз кийинки этапта мындай ак үйдү басып алуу эмес, могу мээдеги революция жасашат да. Ар кимибиз жоопкерчиликти алып, сапаттуу жаран болушубуз керек, сапаттуу шайлоочу болушубуз керек да. Шараган адамды мындай шайлап коюп этим кылбай барып сураш керек. Коомду угуу деген бар мисалы, барып талап кылыш керек. Ар бир жаран аң сезимине революция жасаш керек. Контроль кылыш керек мамлекеттик органдарды. Контроль күчөгөндө эл тараптан, мамлекеттик органдар тараптан жоопкерчилик күчөйт да. Луиза айым, мына жогоруда айтып атабыз, биз жарандуулук деген нерсени унутуп койдук депчи. Жарандуулук, жарандык жоопкерчиликти баягы башка улуттун өкүлү катары мындай бир кандай түшүнөсүз? Пандемия учурда түрктүн диаспора 4 үйдү союп, неметкен жок да, только кыргыздарга или түрктөргө таратайлык. Жок, булар именно бизге келип, социальный развитиядан списоктарды алып, аз камсыз үй бүлөлөргө, анан жалгыз кемпирлерге 2 килограммдан эт тартып, ар бир үйүнө өздөрү чыгып, таратып, мындай неме кылышты да, жардам беришти. Анан жакында мына Курманайтта тоже жардам беришти да. Манас районунда билесиңер, интернат бар. Ал жакта не только кыргыздар окуп, жашап жүрүшөт. Ал жакта да орустар да бар, түрктөр да бар, немецтер да бар. Бакаятада да интернат для престарелых бар. Ал жакта көп эле орустар бар экен да. Ал жака да өзбектин диаспоралар мал союп эле апарып жеткизип коюшту. И мага неме да, аябай неме кылам да, баа берем да ошо 2 диаспорага. Деги эле ушул жарандуулук же болбосо жарандык жоопкерчиликти сезүү маселесине келгенде байкайбыз да, кандайдыр бир кыйынчылык Кыргызстандын же болбосо кыргыз элинин, Кыргызстандын элинин башына кыйынчылык түшкөндө ошол сезим мындай бир күч алганын байкайбыз да. Биз кандай болгон күндө да ошо өлкөнүн эгемендүү өлкөбүздүн басып өткөн кыйынчылык жолдорунда ошол сезимди мындай бир үзгүлтүксүз алып жүрүүгө мындай бир ошол түшүнүктү өзүбүздө пайда кыла албай жатабыз да. Адилет мырза, буга кандай деп жооп бересиз? Бизге сөзсүз эле кандайдыр бир кыйынчылык, оорчулук келиш керекпи? Биз качан өзүбүздүн бир жарандык жоопкерчилигибизди күчтөндүрүп сезишибиз керек? Сиз абдан туура ойду айттыңыз. Негизи ушул биздин Кыргызстандагы жарандарыбыз, айрыкча ушул кыргыз улутундагы биздин жарандарыбыз көбүнчөсү өздөрүнүн укугун жакшы билип, өздөштүрүп, милдетин унутуп калгандай сыпаттайм да мен. Эми баягы биз Кыргызстан мына Кудай буйруса жакынкы күндөрү эгемендүүлүк күнүбүздүн ошол 30 жылдыгын белгилеген атабыз да. Анан мына биз
экономиканык саясат ал өзүнчө баягы тема. Бирок биз ошол эркиндик, эгемендүүлүккө өзүбүздүн максатыбызга жетип, ашып кеттик деп айта алам да. Себептен эмне бизде коңшу мамлекеттерге салыштырмалуу 3 жолу ошол мамлекетте революция болду. Анан мындай бир сөз эркиндиги коңшу мамлекеттерге салыштырмалуу элибиздин сөз эркиндиги дагы биздики демократиянын мындай алдына чыктык деп айта алам да. Бирок ошол эле убакта тилекке каршы маданияттан, тарбиядан, руханий байлыктан мындай адеп ахлактан артта калдык да. Бул өкүнүчтүү да. Кудай буйрса, бирок биз баягы мындай оптимисттик көз караш менен Кудай буйрса карап, мындай бир мамлекетибизде ошол сиз айткандай эле кандайдыр бир пандемия же болбосо мындай оор күндөр эле мындай элибизде мекенчилдик сезим күчөп калбай, мындай кадимки өтүп аткан күндөрдө дагы ошол жарандарыбыз өздөрүнүн милдеттерин так аткарса деген ойлойм да. Биздин бүгүнкү көрсөтүүбүзгө өзүңүздөр көрүп жатасыздар, жаштардын өкүлдөрү да катышууда. Айрыкча ушул жагдайдан алганда жарандык жоопкерчилик деген түшүнүктү ушу биздин жаштарыбыз бүгүнкү күндө кандай кабылдайт? Биз жаштарыбыздын да оюн уга кетсек. Саламатсыздарбы? Аты жөнүм Зыргак Кабасбеков, Бакыян айылынын тургуну болом. Биринчиден ошо жалпы эгемендүүлүк байрамы менен куттуктайм ушу баарыбызды. Мындай ток-шоулордун уюштурулуп атканы мен ойлойм аябай сонун нерсе деп. Себеп дегенде мындай мамлекет тарабынан ушундай концепция же ушундай бир иштер пайда болгондо мындай кагаз жүзүндө эле болуп калып атканы өкүндүрөт да. Анткени районго, айылга жөнөтүлөт, анан ошол мындай мурда эле жасалып жүргөн нерселер эле кайра жооп катары жөнөтүп коет. Бирок ошол эле учурда мисалы Талас облустук жаштар кеңеш коомдук бирикмеси, ушундай бир формалдуу эмес билим берүүнү жайылткан бир уюмдар ушундай нерселерди уюштуруп, ошол адам менен бетме бет жолугуп, ушул нерселерди талкуулап, кандай идеялар бар, мисалы ошол адамдын ичиндеги бир нерсени ойготконго жакшы бир көмөкчү болуп атат да. Буга себеп биз дилгир окутуу курсун окуганбыз. Мындан кийин жарандык активдүүлүк, өзүбүздүн жаштар саясатына, мисалы айыл жериндеги жаштардын кантип көйгөйлөрүн мындай чечкенге көмөктөшө алабыз, ушундай нерселерди жасаганга бизге чоң көмөкчү болуп атат да. Ушул нерсени баса белгилеп айткым келет. Мамлекет тарабынан, наоборот, мамлекет тарабынан ушул нерселер ишке ашканда мындай жогорку деңгээлге жетмек беле. Себеби бийлик колунда бар. Анан ошол эле учурда мындай медиа баардык жактан ушул нерселерди чагылдырып, элдердин аң сезимин мындай өзгөртүш керек да. Бирок жакшы жагын айтыш керек. Мисалы акыркы учурда биз эгемендүүлүк күнүнө карата мынакей Манас айтуу, Ураан Манас аталышындагы Манас айтуу фестивали болду. Бул жакта акындардын айтышы болуп атат. Ошол жерлерге барып, биз базар экономикасы деп эле мындай күнүмдүк ашказанды эле ойлоп калганыбызды билип атабыз да. Рух казанды, баш казанды толтурганга аракет кылышыбыз керек да. Ушул нерселерди мындай көрсөтүп берди да. Акыркы мен ошо катышып жүрөм, өзүм да барып көрдүм. Жанынан көрүп, мындай күнүмдүк көйгөйлөрдөн арылазың, ушул нерсе жакшы. Анан жаштар сөзсүз активдүү болуш керек. Себеп дегенде мамлекет мага эмне кылып берди деп эле карап тура бербей, мен мамлекет үчүн эмне кылып атам деп суроо берип, анан ошол эле учурда мисалы облустук деңгээлде иштер болуп атса, биз өзүбүздүн айылдык деңгээлде дагы жаштар уюшуп, бир жакшы нерселер жасап, жок дегенде мисалы тазалык иштеринде дагы мындай активдүү болуп өзүбүздүн Бектур мырза жакшы нерселерди айтып кетти. Себеп дегенде Бакыян айылы жолдун боюнда айыл өкмөт кызматкерлери, тазалыкта деле айыл өкмөт кызматкерлери чабабыз. Карасаң жанагы энергетик суусундуктары аларды ким ичет? Мисалы ал жерде адамдар жашабайт. Ошол машина менен айдап бараткандар айнегин ачып эле ыргытып кетишип берет. Бул дагы бир кайдыгерлик, мындай мамлекет үчүн күйбөгөндүктүн белгиси деп ойлойм да. Ооба, ошол. Анан ар бир нерсе мындай жоопкерчилик болуш керек, кайдыгер болбошубуз керек. Жаштар дагы шайлоолордо активдүү катышып, кээде ушундай нерсе болот, досторуңа айтасың, жүр барып шайлоого барып келе десек, алар өздөрү эле чечип коет деген ушундай бир түшүнүктөр да болот да. Бул дагы аябай бир чоң мындай көйгөй да. Анан мынакей эгемендүүлүктү алдык, 30 жыл болду, ушул нерсени алып кеткен, мындай алып келип бизге ушундай бир эгемендүүлүк үчүн салым кошкон ата-бабаларыбыздын дагы мындай аябай ыраазы болушубуз керек да. Себеби желегибиз бийикте желбирейт.
Анан ушундай бир мындай өзүңдүн оюңду ээн эркин айтасың, башка мамлекетке чыксаң дагы Кыргызстан деген мамлекеттен болом, Айтматов деген, ушундай биздин Манас деген эпосубуз бар деп мындай сыймыктануу менен айтасың да. Кээ бир өлкөлөр бар, мисалы биз 6 миллионбуз, 80 миллион, 70 миллион калкы бар, бирок мамлекеттүүлүгү жок да. Анан ошондой учурларда мындай мекенге болгон сүйүүң артат, ошон үчүн ушул нерсенин баркын билишибиз керек деген ойдомун. Жарандык жоопкерчиликти мындай бир арттыруу үчүн дагы жаштарыбыздын кимдин ою бар? Саламатсыздарбы? Атым Айгерим, Талас облустук жаштар кеңеши коомдук бирикмесинин кызматкери болом. Анан мындан тышкары бүгүнкү күндө ушул аябай жакшы талкуу болуп жатат. Кыргыз жараны деп, ушул кыргыз жараны концепциясын биз жерлерде жайылтуу максатында Айдемилге деген долбоордун үстүндө дагы иш алып барып жатабыз. Анан айта кетишибиз керек, негизи эле бул жерде багы талкуу аябай көп болуп жатат да. Эмне үчүн кыргыз жараны деп аташты? Кыргызстандын жараны эмес дегенчи. Бирок ошол эле учурда кыргыз жараны концепциясынын түпкү маңызын баарыңыздар туура айтып кеттиңиздер, түпкү маңызы ушул жарандык бир иденттүүлүктү калыптандыруу болуп эсептелинет. Биз ушул жарандык иденттүүлүктү калыптандырууда өзгөчө мен жаштардын ролу аябай чоң деп билем. Себеби дегенде биз эртеңки ушул багы келечек колу жаштар деп коет эмеспи? Келечекти түзүүчүлөр, мындан аркы багы тарбияны өзүбүздүн балдарга, кийинки муундарга жеткирүүчү болуп эсептелинебиз. Демек биз бүгүнкү күндөн баштап багы саясий институтторго болгон ишеним мамилени арттыруу, ошол эле учурда өзүбүздү ар тараптан өнүктүрүүнү дагы үйрөтүшүбүз керек. Себеби дегенде, мисалы, кээ бир үй бүлөлөр бар, орус тилинде эле сүйлөшөт да. Мисалы, багы тарбия ошондой эле орус тилин үйрөн, орус тилин бил деп, англис тилин бир деп. Бирок ошол эле учурда биздин дагы мамлекеттик тил калып кетип жатат. Биз өзүбүздүн тилибизди билип, ал тилде сүйлөп, бирок башка тилдерди дагы өздөштүрүү, кошумча бир көндүм катары билүү, бул бүгүнкү күндө биз үчүн дагы маанилүү. Мындан тышкары концепцияда дагы бир өзгөчө пункт белгиленген. Биз этносубузга, улутубузга, билим деңгээлибизге, жаш курагыбызга же кандайдыр бир ошол өзгөчөлүктөрүбүзгө карабастан биз өзүбүздү ушул Кыргызстандын жараны катары таанышыбыз керек да. Демек, бул учурда ар бир жарандын жоопкерчилиги аябай чоң. Ошол эле учурда жаштардын да жоопкерчилиги чоң. Чынында эле мамлекетти күтүп отура бербестен, мынакей бизге окшоп эле демилгелерди көтөрүп, талкууларды жасап, кандайдыр бир коомдогу жарандардын, адамдардын аң сезимин өзгөртүүгө аз да болсо аракет кылып, ошонун натыйжасы азыркы күндө, бүгүнкү күндө ушул учурда көрүнбөсө дагы убакыттын өтүшү менен ал нерсе чынында эле оң таасирин тийгизерине ишеним менен биз ушундай жумуштарды жасай беришибиз керек. Бүгүнкү күндө биз ошол ал өлкөнүн өнүгүүсүнө болобу, же болбосо ошо өлкө калкынын келечеги үчүн болобу кабыл алынган кандай гана документ болбосун, кандай гана жарлык болбосун, аны ишке ашыруудагы эң иридеги жоопкерчилик бул ошол эле биздин мамлекеттик органдардын, мамлекеттик структуралардын жоопкерчилигиндеги иш болуп кала берет да, Кадмет Бисакович. Жогоруда биздин ошо студиянын меймандары айтып кеткен мындай бир дооматтар, нааразычылыктар жаралбаш үчүн, же болбосо кандайдыр бир мына өлкөбүздө эгемендүүлүк жылдарда мына 3 революцияны басып өттүк деп атабыз. Дагы ушундай бир көрүнүштөр, ушундай бир көндүм окуялар кайталанбаш үчүн, же болбосо мындай бир оор жоготууларды кайрадан бир башыбыздан өткөрбөш үчүн биздин баягы акылман данышмандар айтып кеткен экен да, мындай бир адилет, акыйкат саясат жүргүзүү үчүн эң ириде мындай элди сүйө билүү керек депчи. Ушуну биздин бүгүнкү күндөгү мамлекеттик бийлик өкүлдөрү, мамлекет башчылары мындай бир артка кайткыс эске алуусу зарыл го. Сиздин көз карашыңызда кандай? Биз неден сабак алышыбыз керек бүгүнкү айрыкча ушундай бир нааразычылыктарды, дооматтарды өз дарегибизге албаш үчүн алдыдагы мындай бир чечкиндүү кадамдарга чыйыр салындыбы мына биздин жаңы бийликтин келүүсү менен? Туура суроо. Бул негизинен мынакей асыл таштан, акыл жаштан дейт да. Мына азыр жаңы эле биздин ушул жерде катышып отурган жаштар тарабынан айтылган маселе
эки ооз сөз менен айтылды, бирок бул өтө ойлоно турган нерсе да. Мен өзүм ошондой кабыл алдым да. Бүгүнкү күндө биз ашказанды ойлоо менен эле жашап калдык. Негизинен эле ошондой болуп атат да. Мен кантип акча тапсам, байлык тапсам, курсагымды кантип тойгузсам, анан ошол эле момент учурда башказан жана Бектур мырза да айтып кетти, акылыбызды көбөйтүшүбүз керек деп. Рух казаныбызды деген, ошол баягы мааниси өтө терең да. Бунун үстүндө биз иштешибиз керек. Азыр бүгүнкү учурда мамлекеттик кызмат жөнүндө мынакей биз көп жерден, мен өзүм мамлекеттик кызматкер болгондон кийин ошо көп неме угабыз да, көп нерсени жутуп ушундай жүрүп атасың. Бүгүнкү күндө бирок айтып коюш керек, эң оболу, эң негизгиси коомубузду оңдошубуз керек болуп атат. Биздин мамлекеттик кызмат дагы ошол коомдун бир бөлүгү. Мен азыр айта албайм, ушул бир эле мамлекеттик кызматкерлер, мамлекеттик кызмат жаман болуп калып баардыгы, калганын баардыгы сонун десек, бул туура эмес. Коомубуздун өзүндө мындай бир көйгөй пайда болду да бүгүнкү күндө. Ошол эле сиздер айтып аткан мамлекеттик кызматтын ичинде эң сонун, эң мыкты, эң жакшы адамдар бар. Арасында жанагы айтып аткан коррупционер да жок эмес, жаманы да жок эмес, баардыгы бар. Биз азыр бүгүнкү күндө баардыгыбыз жалпылап коомубузду мындай жанагы айтылып аткан баш казанын, рух казанын оңдошубуз керек. Эми айтса дагы мындай туура эмес кабыл алып калышы мүмкүн биздин телекөрүүчүлөр. Ар кимибиз өзүбүздөн башташыбыз керек. Бул сөздү мен өзүм ойлоп таап аткан жокмун. Биздин мыкты Кыргыздын инсаны, коомдук ишмер, мамлекеттик ишмер Исхак Разаков, кечиресиздер. Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом таза болот деп. Ошол жерде бир эле баа тазалык жөнүндө айтылган жок. Бул жалпы адамдын жүрүм туруму, ой калчоосу, акыл эси баардыгы жөнүндө камтылган да. Ошон үчүн ар кимибиз өзүбүздөн башташыбыз керек. Бүгүнкү мындай талкуунун алкагында Бектур мырза, кыргыз жараны концепциясы, мына кыргыз жаран катары өзүн таануу деп атабыз, мындай бир мындай жоопкерчиликти мындай кеңири алууга бул концепция мындай бир шарт түзүп жатат да, мындай бир жарандык жоопкерчилик, өзүбүздү өзүбүз таанып, кыргыз жараны катары өзүбүздү тааныганга мындай бир багыт берип атат да. Канткенде өзүбүздү тааный алабыз? Кыргыздарчы азыр мындай элементарный нерсе болчу. Сен өзүң жалгыз бактылуу болуп кете албайсың да. Сен ишкер болсоң дагы башка бирөөнүн баласын иштетесиң. Ал таза болсо, мындай удабаса, билим деңгээли күчтүү болсо, сага пайда болот, пайда. Сен кызыңды бирөөгө турмушка бересиң. Бирөөнүн келинин аласың. Кошунаң менен жашайсың, мисалы, айланып жүрөсүңчү. Мамлекеттик кызматка барасың. Эми ошонун баардыгы коом да, мамлекет ошонун баардыгы. Эми сен мындай асман учуп кете албайсың да. Ошон үчүн баардыгы биз мамлекет өзү мындай байланышта турат да. Мамлекет менен жаран ортосундагы байланыш, жаранда жаран ортосундагы байланыш, жаран менен компания ортосундагы мамилелер да, байланыштар. Ошонун баардыгы жакшы болуш үчүн өзүңө жакшылык кааласаң, анда сөзсүз түрдө башка бирөөгө жакшылык каалашың керек да. Сен жоопкерчилик болуп, мындай өзүң башка бирөөгө мына адилеттүү мамиле кылсаң гана кайра адилеттүү мамиле күтө аласың да. Сен бирөөнү урдап койсоң, албетте бир күн болсо бир күнү сен бирөө урдап кетет. Сен бирөөнү уруп койсоң, бир күн болсо бир күнү жашоо деген айланып келип кайра өйдөтүп кирсең башы келип чет да. Ошондой нерседе ошону бар түшүнүш керек да бизчи. Ошон үчүн ар кимибиз өзүбүзгө жоопкерчилик алып, сапаттуу жаран болуп, өзүңдүн турмушуңду сапаттуу уюштур, башка бирөөгө зыян алып келбе. Жок дегенде пайдаң тийгизе албасаң дагы зыяның тийгизбе деген маселе да. Мындай жакшы бир адам катары жашайм десең, анда сөзсүз түрдө пайдаңды тийгизиш керек да. Бир мына бактай болуп, көлөгөңдү башка бирөөгө чачыратып, мөмөңдү берип, мындай кийин караганда, мен ушундай бир өзүңдүн жашооңо нааразы болуп тургандай бир жүрөгүң толо мындай кан ниет менен өлө тургандай болуп кетет да.
мен мындай миссиям ошондой да. Бизге бөлүнгөн убакытта аяктап баратат. Сөзүбүздүн соңунда Махабат айым, мына биз бүгүн ошол кыргыз жараны концепциясынын алкагында баягы өзүн өзү таануу, жарандын өзүн өзү таанысуу, жарандык жоопкерчиликти күчөтүү тууралуу мындай бир эгемендүүлүктүн 30 жылдыгын белгилеп жатып, мындай бир талкуу кылдык да. Анан бүгүнкү күндө ошол кыргыз жараны концепциясынын алкагында жарандардын, ошо өлкө жарандарынын, Кыргызстандын жарандарынын өзүн таануусуна өбөлгө болуучу жагдайларды белгилей кетсеңиз да. Эми негизи мен тарых жана коом жана коом таануу сабагынын мугалими катары ошону окудум өзүм университетте, коом таануу жөнүндө, коом жөнүндө. Эми мындай караганда ошол эме биз жалпы эле баарыбыз ушул коомдо өзүнчө бир роль ойногон адамдарбыз. Ар бирибиздин өзүбүздүн ролубуз бар. Апа, ата, бала дегенчи. А мен ойлойм да, бул биз үчүн мындай билинбейт, а биз чын деле бул жашоодо ушундай ролду ойноп атабыз да. Анан ойлойм да, ушул жашоодо ролубузду ар бирибиз татыктуу, жакшы ойносок, мен оюмча бардык жакшы нерсе болот болуш керек деп ойлойм да. Анан азыр айтып атпайлыкпы 30 жылдын ичинде эми кайталап айтып кеттик. Ар түрдүү эмелерге урундук да. Ошондогу биз курактуу, азыркы биздин ата-энелердин көз караштары мына ушул күнгө чейин келди. Аз жаштар айтып атпайбы, эми биз уже балалуу болуп атабыз, балдарыбызды өстүрөбүз депчи. Эми мен ойлойм да, эми кийинки 30 жылдыкта Кудай буйруп аман болсок, азыркы жаштар барган сайын билимдүү болуп, ушул кыргыз жарандыгы жөнүндө кайдыгерти жок кылалы, мамлекеттин өзүнүн кусалыбызды кошолу, эмне үчүн биз Япониядай боло албайбыз, эмне үчүн кичинекей Швейцария мамлекетиндей боло албайбыз, эмне үчүн Турк мамлекетиндей боло албайбыз деген ой толгоолор көп болуп атат да силердин оюңардачы. А мен ойлойм да, ушул кийинки биздин бала чакабыздын бардыгын ошондо силер тарбиялайсыңар депчи. Тарбияланат буйрусачы. Анан ошол бир мезгил келет, ошондо бардыгы, ошондо отуруп алып дагы ойлойбуз, биздин кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүнөн 60 жыл болуптур депчи. А биздин балдарыбыз, жаштарыбыз мына монтип өнүгүп атат депчи. Анан биздин ушул сиз айткандай мамлекетибиздин андан ары дагы өнүгүп өсүш үчүн эң башында биздин идеологиябыз күчтүү болуш керек деп ойлойм да. Экономика, тышкы саясат бардыгы өзүнүн нугунда, өзүнүн негизинде өнүгүп өсүрөт болуш керек деп ойлойм да. Бул идеология деген эң башкы нерсе да. Ушул бизде бекемделген. Эч убакта мындай айнымас бир идеология менен жашашыбыз керек деп ойлойм да. Болот жакшылыктар, көрөсүздөр го. Биздин мамлекет гүлдөгөн мамлекет болот. Биздин неберебиз, силердин балдарыңар ушундай мамлекет өз. Рахмат Махабат айым. Канбек Бийзакович, сөзүбүздүн соңунда ошо кандай болгон күндө да жогоруда биздин коноктор белгилеп кеткендей, кандай гана стратегия, кандай гана программа, кандай гана концепция кабыл алынбасын, анын аткаруу жоопкерчилиги эңириде ошо мамлекеттик уюмдарга, мамлекеттик структураларга жүктөлөт деп атабыз. Анан ушул кыргыз жараны концепциясын ишке ашыруунун алкагында ошо сиздерде тараптан болчу аракеттер, анан баягы сөзүбүздү жыйынтыктап ушул жагдайда айта кетсеңиз. Рахмат. Мындай концепциялар кабыл алынганда, иш чаралар кабыл алынганда эңириден ушу мамлекеттик бийлик органдарына тапшырылат, ошолор тарабынан аткарылыш керек. Бирок бир эле мамлекеттик органдар тарабынан буну аткарыш мүмкүн эмес. Жалпы коом кийлигиш керек, ошол эле коомдук ишмерлер, ошол эле депутаттар, ошол эле биздин ар бир кыргыздын жараны бул концепция менен кызыгып, ошонун үстүндө иш алып барыш керек. Мен жана дагы айткандай ушу уюштуруучуларга рахмат деп, анан азыр дагы биздин Айгерим кызыбыз дагы айтып кетти. Биз Айдемилге деген программа менен азыр ушул концепцияны түшүндүрүү иштерин, анын аткаруу боюнча дагы көп иштерди алып барып атабыз деп, мына ушундай коом бардыгыбыз бириксек бул концепцияны аткарабыз. Анан эми учурдан пайдаланып мен дагы бир ирет биздин кыргыз мамлекеттүүлүгүбүздүн, эгемендүүлүгүбүздүн 30 жылдыгы менен ушу телекөрүүчүлөрдү, ушул жерде катышып отурган биздин жаштарды, бардык катышуучуларды куттуктап кетет элем.
Андан кейін дагы биздин мынакей 30 жылдыктын алкагында көп иш-чаралар белгиленип, маназ айтуу, акындардын айтышы белгиленди. Азыр эң акыркы аккорд катары 29-unda Манас Ордо комплексинде маданий ошол жерде иш-чара болот. Мен бардыгыңыздарды ошол иш-чарага чакырам. Бектур мырза, сөз соңында бүгүнкү биздин талкуубузда айтылган мындай бир талаш тартыш, көз караш, пикирлерди жыйынтыктоо менен эгемендүүлүктүн алдында ошо кыргыз жаран концепциясын ишке ашыруунун алкагында сиздин жыйынтык сөзүңүз. Негизи мамлекетке кызмат кылуу үчүн мындай сөзсүз түрдө мамлекеттин кызматка барыш керек эмес да. Мамлекетти оңдоо үчүн да кандай керек эмес да. Ошон үчүн ар ким өзүнүн жумушун, өзүнүн учурунда сапаттуу аткарса, жоопкерчиликтүү мамиле кылса, анда өнүгөсү. Мисалы, мугалим. Мугалим өтө чоң миссияны алып барат да. Ошо мамлекетти оңдоочу, инженерин дагы, врачын дагы, тиги мамлекеттик башчысын дагы, мындай анын тарбиясын дагы, анын максаттарын дагы, анын миссиясын, жашоосун да, миссиясын дагы калыптандырып коюш мугалимдин колунда да, көп нерсечи. Сапатын да, анын сабатын дагы өсүрүп коюш мугалимдин колунда. Мисалы да. Инженер болсо, жол салса дагы өзүнүн сапаттуу жол салса, бул дагы бул экономикага, жалпы бир коопсуздукка көп жагына дагы бир таасир этет да. Азыр мисалы бизде 165 китапкана бар экен областыбызчы. Анан пландап атканбыз да, ушу китапканачылардын баардыгын бир окуталы депчи. Жаңы современный мындай көз караштагы балдарды кантип тартсак болот китепкечи. Анткени китеп окуса, башка ушундай көп мындай стратегиялык алыска ойлорду дагы мындай ойлонго мүмкүнчүлүк болот да. Болбосо Инстаграмды мындай кетире бергенде эле биринин аркасынан келе берет жаңылыктарчы, мындай эсте калбайт да, мындай кыска ой жүктөп калат да. Ошон үчүн мамлекетибизди чын эле өндүккө мамлекетти жашагыбыз келсе, мындай улуу муунда дагы мындай бактылуу карылык жашагыбыз келсе, анда сөзсүз түрдө Япония убагында кылгандай эле өзүбүздүн учурдагы жаштарыбызга билим деңгээлин көтөрүүгө, алардын аң сезимин өстүрүүгө өтө чоң жумуш жасайт да. Мамлекеттик кызматка барам десең, анда билим деңгээлине чогуу ылайыктуу болсун, ошол жакта идеяң болсун, жөн эле мамлекет тормоз кылып, мындай акчасын алып, эптеп курсаң тогуз жүрө бербешет да негизичи. Анан баарыбыз сапаттуу жаран бололу, мамлекеттик кызматтагылар дагы сапаттуу иштешине менен салым кошолу, контроль кылалы, жардам берели, идея көтөрөлү, салым кошолу. Анан бат эле өнүгүп кетебиз. Биз баарыбыз мында кимде айтылат да, өркүндөй бер, өсө бер, өз тагдырың колуңда деп айтылат да. Колубузда тагдырыбыз. Сенин чаң баскан көчөдө жашайсыңбы, 3000 айлык аласыңбы же 50 000 айлык аласыңбы? Сенин ушул сапаттуу шайлоочу болгонуңа жараша, сапаттуу жаран болгонуңа жараша болот да. Бул эгемендүүлүктү сактап калыш кимдин милдети? Мына биздин баардыгыбыздын азыркы муундун милдети. Ушул жыл, ушул күнгө чейин эгемендүүлүк мына келатат. Мындан ары кийинки муундарга да татыктуу бериш биздин милдетибиз да. Ошондуктан мамлекеттик органдар тарабынан, коомчулук тарабынан, ата-энелер тарабынан дагы ушул келечекти ким курат, эгемендүүлүктү ким сактайт? Албетте мамлекетчил, билимдүү жаштарыбыз, биздин муундарыбыз, карындаштарыбыз, энелерибиз жана биз курабыз. Ошондуктан билимге көбүрөөк көңүл буруп, бир жакшы ийгиликтерди багындыра берели. Кыргыз жараны кече, эртең жана бүгүн деген темада бир жакшы талкуу болду деп ойлойм. Мен үчүн аябай бир жакшы нерселерди ала алдым. Анан биз кечегибиз, мисалы, мындай бүгүнкүбүз кандай болсо, мындай кечегибиз ошол күзгүсү да. Анан эртеңибиз кандай болот деген суроода ошол учурда мындай бардык теле көрүүчүлөргө, бул жер жаштарга мындай бир саптарды айтып кетейин деген ой болуп атат. Таштанды жок таза болсо көчөбүз, талашпастан ынак болсок экөөбүз. Тилде эмес, дилде сүйсөк өлкөнү, мына ошондо өнүгөбүз, өсөбүз деп. Анткени ушундай учурларда эле мындай патриот болуп, мындай кооз-кооз сүйлөбөй, мындай күндүгө ушул нерсени тилде эмес, дилде сүйсөк өлкөнү деп атпайбы? Ошон үчүн бардык теле көрүүчүлөргө, жаштарга кайрылып кетет элем. Кайсы өлкөнүн келечегин көргүн келсе, алардын жаштарына кара дейт да. Ошон үчүн жаштар активдүү болуп,
жоопкерчиликти өзүбүзгө алып, билимдүү болуп, эжелерди жакшы айтып кетти. Ошо сиздерге чоң рахмат уюштуруп бергендерге. Рахмат, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн меймандарына дагы бир жолу ыраазычылык билдирели. Ушун менен көз караш программасын биз жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз программабызда Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата ушу көз карандысыз Кыргызстандын басып өткөн жолу, жетишилген ийгиликтер, жаштар саясаты, анын ичинде ушу кыргыз жараны концепциясын ишке ашыруунун алдыдагы аракеттери кандай болот, анын мааниси канчалык деңгээлде, мына ушул багытта биз сүйлөштүк. Ушун менен биз программабызды жыйынтыктап жатып, дагы бир жолу ушул эгемендүүлүк майрамыбыз менен куттуктап кетмекчибиз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.